14-ноябрдан 19-ноябрга чейин боом капчыгайында унаа кыймылына чектөө киргизилет. Бул тууралуу Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматынан кабарлашты. Жолчулар трассанын бир бөлүгүнө асфальт төшөшөт. Бишкек балыкчы нарын Торугарт унаа жолу менен жүрүү каршы тилкеде жүргүзүлөт. 11-ноябрда УКМК өнөктөш атайы кызматтар менен биргеликте жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жыйынтыгында Амир Хизбут Тахрир экстремисттик уюмунун активдүү ишмери экстремисттик ишмердүүлүгү үчүн мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн чет элдик жаран Ош шаарынын аймагынан кармалды. Атайы кызматтын маалыматы боюнча кармалган жаран Европа өлкөлөрүндө жашаган Хизбут Тахрир маалымат каражаттарынын кызматкерлери менен байланыш түзүп, уюмдун жактоочуларын дистанттык түрдө жалдоо жана окутуу менен активдүү алектенип келген. Фергана өрөөнүндөгү экстремисттик ишмердүүлүгүн координациялап, Кыргызстандын аймагында коңшу мамлекеттин укук коргоо органдарынан жашынып жүргөн кармалган жаран УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Бишкекте кудуктан эркек кишинин жансыз денеси табылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалымат кылайык, 30-35 жаштагы эркек кишинин сөөгү 1-май районунун Сыдыгалиев көчөсүндө жайгашкан турак үйдүн жанындагы кудуктун ичинен табылган. Жерине 4 куткаруучу тартылып, сөөктү кудуктан чыгарышты.